Каныбек. Жусуп кайтпайсыңар, жанагы акчаларды которуп бербейби бир тарап? Акчаңар түшпөй атпайбы? Ооба. Мен кече эле айткам 80 миң түшүш керек болчу. Ооба. Тезирээк билгилечи. Мейли болсун. Апа. Апа, сиздин иштериңизди кылганга азыр менин убактым жок. Мен туура түшүнсөңүз. Мен деген иштемин да азырчы. Мен өзүм чалам апа. Мен чалгычак, сиз чалбай туруңуз суранам апа. Ооба. Мен жумуштамын апа. Мен өзүм чалам. Мен өзүм чалгычак чалбай туруңчу суранам сизден апа. Ооба, өзүм чалам. Мейли болуптур апа. Кандай жакшы? Жакшы? Албетте жакшы. Акчаң болсо жакшы да. Мен ал жөнүндө айткан жокмун. Сага апаң өзү чалып жатат. Апалардын өзү чалган бул эң чоң бакыт. А мен антип чалчу кишим жок. Эгер азыр апам чалса, билесиңби? Күн ай деп сүйлөшө берет болчумун. Мен да бир кезде сенде болгом. Апам чалганда азыр бош эмесмин, анан чалам деп жүрүп кийин таппай калдым. Айжан, мен сен менен кеңешейин дедим эле. Бияка келип койсуң. Айжан, мына өзүң билесиң, байрам келатат. Мен аялыма бир өзгөчө белек берейин дедим эле да. Ошого эч бияктан да карап таппайм, өзүмдүн башымда жетпей жатат. Эми кайсы да аял заты силер билесиңер да. Не берсем жакшы болот? Гүлдөрдү бериңиз. Гүл? Аял заты гүлдөрдү жакшы көрөт эмеспи? Ошону менен бирге эле балуу таштуу шакек бериңиз. Жана бир жакшы кече уюштуруп берсеңиз, менимче жакшы эле белек болот го. Шакек, жагымдуу кеч. Жакшы. Geldin mi? Geldim. Жұмыс бітті. Ооба, бүтті. Эмне, балдар укташты? Ооба. Айыл уктап калышкан. Жаман чарчадым. Жүр чай ичесиз. Кел чайдан ич. Жұмыс кандай болду? Жумуш болот, жакшы. Не жаңылык болду жұмыс? Жаңылыкпы? Айлык деген жаңылык болду. Айла калдың ары. Эме? Мен сен мына келаткан демалышта бир өзгөчө кече уюштуруп, күтүлбөгөн белек берсем деп ойлодум эле да. Анан сени чакырсам эмне дейсиң? Каяка чакырасың? Ресторангабы бир экөөбүз деле көптөн бери отура элекпиз. Мен эмес башка аялды чакырбайсың. Кандайча? Кайсы башка аял? Мен билем. Сен аялды жакшы көрөсүң, ал да сени жакшы көрөт. Бири-бириңерди аябай жакшы көрөсүңөр.
ошону чакырсаң жакшыраак болот. Мен сенден башка эч ким жок. Эмне болуп атасың? Ал деген сенин апаң. Ак сүтүн берип өстүргөн, энеңди чакырбайсыңбы ресторанга? Анан ал жактан сүйлөшүп, сырдашып отуруп келесиңер. Бирок менсиз эле, макул? Ак сүтүн берген дегендер. Ошондо менин аялым менин көзүмдү ача койду. Чын эле. Атамдын өткөнүнө да көп болуптур. Апамды эч бирөө кафеге да чакырып, же звонок да кылып сурабапмын. Көрсө, дүйнөдөгү эң кымбат адам бул энең болот турбайбы? Мен дагы сабышып, телефон менен сүйлөшкөндө үфүлдөп, эмнегедир апам менен сүйлөшкүм келбейт болчу. Акмактык кылган экем. Алло, апа кандайсыз? Жакшы балам. Телефон чалса меселең? Эмне болду балам? Жакшы апа, жакшы. Апа, сиз уруксат берсеңиз, мына келаткан дем алышта. Сиз менен жолуксам. Анан сиз каалаган бир кафеге барып отурсак. Балам, тынччылыкпы? Балдарың тынчпы? Ой, апа, тынчмын. Баары жакшы. Эмне? Аялыңа бир нерсе болдубу? Жок. Сарсана кылбай айтчы балам. Аманмын апа. Жөн эле. Сиз менен убактымды өткөзгүм келди. Мына ушул келаткан дем алышта мен сизге барам. Мейли балам. Болуптур. Ошентип дем алыш күнү да келди. Апам эшиктин алдында кооз, жакшынакай болуп мени күтүп туруптур. Апама жакшылап карасам, атам өтөр жылында алып берген көйнөктү кийип алыптыр. Апам дагы деле сарсана. Не болду? Тынчсыңбы балам? Апалар көрсө, ар дайым баласын ойлойт турбайбы? Ошондо ошону түшүнбөй, акмактык кылып. Атаң экөөбүз жаш кезибизде ушу кафеге келип тамактанчубуз. Апа, Бул кафе сыртынан жаман көрүнгөнү менен жакшы кафе балам. апа, ошон үчүн ушул жерге келдик. Келиңиз апа. Бүгүн сиз үчүн тамакты мен тандап берейин. Мейли. Апа, не болду сизге? Балам, сен жаш кезиңде тамакты мен окуп, мендан тандап берчү элем балам. Эми сен мага тандап берип атасың садага болойн. Апа, карызды төлөй турган учур келди апа. Мен көптөн бери төлөбөй акмактык кылып жүрүптүрмүн. Хайвандык кылып жүрүптүрмүн. Апа, эми төлөй турган кез келди. Балам, сен мага телефон чалгандан бери туугандарым, тааныштарым, досторум, кошуналарым эмне болду? Келгенден кийин айтып бересиң деп күтүп жатышат айла. Ой апа. Апа, эсиңиздеби? Атам тирүү кезинде тоого эс алган барганбыз. Балам, ал күндү унутуп болобу? Билесиз апа, анан мен адырдан тоолон түшүп кетпедим беле. Сен томонон суга түшүп кеткен. Биз анан кийин сен аркаңан кууп атаң
көз аябай коркуп жаман болгонбуз балам. Жаман ыйлап билесиз. Сен аябай тентегелең да балам. Апа убакыт тез өтүп кетип турбайбы? Ооба да балам. Апа. Мен өзгөрдүм эми ар дайым жаныңызда болом апа. Ай балам. Ушуга чейин көзүм ачылбай жүрүптүр эле. Апам болсо, балам, уруксат берсең, дагы ушул жерде отуралы деди. Апамдын кубанычын көргөндө, ооба апа, сөзсүз келемин. Сенин ушундай кубанычың турса, кантип келбейм деди. Апам болсо, балам, бирок бир шарт менен. Апа, кандай шарт? Ошондо апамдын кубанычына шек жок эле. Кандай шарт, апа? Кийинкисинде мен эсемен болсун дейт. Мен пенсиямды камдап туруп, экөөбүз сиз жерге келип, дагы сүйлөшөлү дейт. Ооба апа, сөзсүз келебиз дейт. Бирок көп өтпөй апам катуу ооруп калды. Жүрөгүнөн кармады. Айлар күндөр ушунчалык тез өттү дейсиң. Апам экөөбүз сүйлөшкөн күнгө жетпестен апам каза болуп калды. Ошентип апамды акыркы сапарга да узаттык. Бирок эң таң калыштуусу, бир канча күндөн кийин биз апам экөөбүз отурган кафеден мага чакыруу келди. Чакырууну алып кафеге барсам, апам 2 кишилик месте алып коюптур. Анан ошол жердеги кызмат кылгандар катты алып келип берди. Катты алып окусам, Балам, келерге көзүң жетпейт эле. Пенсиямды алар замат акчасын төлөп койдум. Эми келип өмүр жолдошуң менен бир жакшы көңүл ачып кеткин. Балам, ошол күн мен үчүн канчалык сүйүнүч экенин билбейт элең. Балам, мен үчүн эң бактылуу кече болду. Билбейсиң, эч ким билбейт. Сага сөөгүм ыраазы балам. бирок бул арманды энелери чын дүйнөгө кеткендер гана билет. Энелер барда сыйлагыла, кийин аттиң кылбагыла. Аттиң пайда бербейт. Мен сага айтарым, менин бейишке болгон берешигим жабылып калды. Сен дагы бейишиңдин эшиги жабыла электе сыйлап кал. Аракетиң көр. Алло, апа? Кандайсыз? Жакшысызбы? Апа. Эсиңде? Мен кичинекей кезимде мүдүрүлүп жыгылып тизем канаганда сен өзүңүз жүрөгүң жарылчудай келип мени өйдө тургузуп балам деп кучактаган. Апа, азыр эми сени сагындым. Балам деген сөзүңдү сагындым, апа. Ар таңда ойгонгондо сен эсте, сен ойлойм, апа. Сени сагындым, апа. Мына жүрөгүм мага тынччылык бербейт, апа. О, апа, сени
Ниетиңиз кандай? Акчанын түбүнө эч ким жеткен эмес экен. Андан эмне таптым, апа? Көзүм тумандагандан башка нерсени тапкан жокмун, апа. Ошону деп сени да унуттум. Мени кечир, апа.